Самарканд шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгын тапшыруу азем өттү. КМШ ПАанын маданият, маалымат, туризм жана спорт боюнча туруктуу комиссиясы Алишер Наваи атындагы Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университетинин ректору, филология илимдеринин доктору профессор Шухрат Сирожиддиновго Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкты ыйгаруу сунушун киргизген. Аземде сөз сүйлөгөн төрага Нурланбек Шакиев сунушталган талапкерди жогорку кеңеш толук колдой тургандыгын белгиледи. Сыйлыктын маанисине жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына токтолгон Нурланбек Шакиев кыргыз эли улуу жазуучу менен ар дайым сыймыктана тургандыгын айтты. Өз кезегинде сыйлыктын лауреаты профессор Шухрат Сирожиддинов ыраазычылык билдирип, Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкты алып жаткандыгына сыймыктангандыгын, анткени ал дүйнө жүзүндөгү миллиондогон адамдар сыяктуу эле улуу калемгердин күйүү арманы экендигин белгиледи.